бийликти басып алууга даярдануу деген бул бийликти басып алуу же болбосо бийликти басып алууга даярдануу деген бул аябай оор кылмыш да, өтө оор кылмыш. Болгондо да мамлекетке каршы, мамлекетке карата болгон кылмыш. Анан булар көрүнгөнгө эле эч кандай немеси негизи жок эле, эч кандай себеп жок эле козгоп атышты. Бирок Кыргызстанда жанагы конституция же болбосо башка мыйзам эмес, бумеранг мыйзам иштеп атат да. Ошол бумеранг мыйзам үстөмдүк кылып аткандай да. Адилетсиздик болбош керек. Адилетсиздик кылган адамга эми баягы укуктан сырткары айтканда ошол жерде канча деген адамдардын каргышы тийди да, чынын айтыш керек да. Каргап атышты да, ата-энелер каргап атты, канча деген аял немелер көз жашын тугатты, туурабы? Анан ачык эле каргагандар болду, ичинен каргагандар болду. Ошол себептен кандай болбосун каргыштан коркуш керек экен. Ташиевдин өзүн жана анын тарапташтарын тизгиндөө, аларды ошол керек болсо саясаттан четтетүү бийлик үчүн эмне үчүн бул маанилүү? Анткени бир жылдан кем убакыт калды. Учурда абдан мындай саясий чыңалууда күчтүү болот. Ошондуктан эң бир күчтүү бир атаандашын, эми атаандаш болуп калды, эски дос, азыраак атаандаш болуп калды. Аны бир четтетүү, бир ошол президенттик шайлоодо жолтоо болтурбоо аракети болуп жатат деген ойдомун, ачык айтканда. Азыркы саясий кырдаалда бир гана ошол Ташиевке күнөөнү оодарып коюу оңоюраак да, жеңилирээк. Эми кечээки ошол үй камагына чыкканы бул ошол процесстер өтө эле радикалдаштырылып кетпесин деген негизде өңүттү чыгарылды окшойт деген ойдомун азыркы этапта. Бирок 100% ошондой болобу же жокпу, эми убакыт көрсөтөр. Бул дагы мындай тест сыяктуу болуп атат окшойт Ташиевдин тарапташтарына. Диализ аппаратта жатат экен, ушинтип бөйрөгүнөн пересадка болуш керек экен. Жана ошондой эле көзү көрбөйт экен эженин. Туугандар колуңуздардан келишинче жардам берип, айыгып кетишине себепчи болуп калыңыздар. Бул жакта Жумагүл эже 30 жашта, ушул 5 жылдан бери ушул оору менен жабыркайт. Жакта апасы сахарный диабет бар экен, бөйрөгү иштен чыгып ушу диализде, анан көзү дагы көрбөйт. 3 оору менен Алла ушундай бир сыноо беришиптир. Биз дагы да кабар алып турабыз. Бул жакта ушинтип эжеке ушул өзүн биле албай жатат. Успокаивающий берип койду азыр, Успокаивающий кол менен жатат да, аппараттан кыйналып атат. Апасы дагы бул жакта ушул кызы үчүн чуркап, көп жылдан бери кыздын аркасында больница менен кыдырып ушул жакта жүргөн учуру. Операцияга $22,000 сурап атышыптыр врачтар. Чет өлкөдө болот экен, Турцияда же болбосо Индияда эки өлкөнүн бирөөсүндө болот. Колуңуздардан келишинче ушул каражат сиздер үчүн, эми көпчүлүк үчүн аз эле каражат, биз эле ушул каражат чогулуп кетет деген үмүттөбүз.